Урматтуу агартуучулар жана мугалимдер, ардактуу ата-энелер, бүгүн кыргыз билим берүү системасы терең өзгөрүүлөрдүн доорун баштан кечирип жатат. Өлкөнү ийгиликтүү мамлекеттердин катарына кошуунун негизги жолу сапаттуу адам капиталын тарбиялоо жана өнүктүрүү. Бул иштин алдыңкы сабында сиздер, мугалимдер турасыздар. Сиздер коомдон бир канча кадам алдыда жүрүп, окуучуларга бүгүн да, эртең да керек болгон билимди жана тарбияны берип, аларды өзгөрүп жаткан дүйнөгө даярдайсыздар. Мугалим элдин авангарды. Сиздер өз өрнөгүңүздөр аркылуу бизге жол көрсөтөсүздөр. Ошондуктан күн сайын изденүү, жаңылануу, усулдарды жакшыртуу сиздердин кесиптик милдетиңиздер. Биз бул үчүн жагымдуу шарттарды түзүп жатабыз. Жаңы мектептер курулууда, заманбап ноутбуктар берилүүдө, жаңы муундагы окуу китептери даярдалууда. Бирок эң негизгиси ар бир окуучуга камкордук менен мамиле кылуу. Ар бир бала өзгөчө, ар биринде талант бар. Мектептер биздин эң маанилүү тармагыбыз, эң баалуу өнөр жайыбыз. Анткени чыныгы улуттук байлыгыбыз биздин жаш муун. Алар гана Кыргызстанды жогорку деңгээлдеги өнүгүү жана бакубатчылык жолуна чыгара алышат. Ар бириңиздерге чыгармачылык ийгилик жана күч кубат каалайм. Жаңы окуу жылыңыздар жаңылануу менен башталып, чоң жетишкендиктер менен коштолсун.